Ачкадан кыйналып атабыз дейбиз. Карачы могу. Устукандар кетип атат, устукандар. Тойпойдон келип. Уже тойгондон эмне кылган билбей ырытып эмне болот, же калып кеткен деген наны. Карачы. Күнүгө эле ушундай да чыкса. Домдун астындачы. Böyle домдордун астында ушундай байкасаң. Өткөндө да бирөө айтат, нарындан чыга бериш жакта бир остановкада бир мишок устукан эттерди таап алдык да аябай жыттанып кетиптир депчи. Анан эми анын бирөө атайын бышырып барып таштап койгон жок да. Анан ушундай түштөндүрүү болду. Менин оюмча да эми кудай сөп бир неме болду анан келатып чолтурген машинадан жыттанып кеткенден келатып жолго чыдап салышкан окшойт да. Эми айтайын дегенимче, ушундай ысыраптан сак бололу, бир нерсени ырыта бербейли, алдын ала ойлонолу. Эгер биз мындай эми адамбыз да акыл бар. Мындай жеткен кудайга шүрүйдө бар мунун баары желбей калчу да холодильник жок. Эми түшүнүп атабыз, холодильник жок болуп калып бирдеме болуп атты, жада бирдеме баарын түшүнүп атабыз. Бирок ошону бирөө берип койсо болот да, тукандарга бериңиз, салып бериңиз, апарып бериңиз. Муктаждары көп эле, ошолорго апарып берип коюңуз. Пайда болот да, жөн эле ыргытып жегенден көрөчү. Ошон үчүн бул ушундай нерсе чыгарсаң мындай деп ойлоп калыш мүмкүн. Ай ар бир мелочь экен депчи. Жок, бул мелочь эмес. Мелочный экен дегенсип мисалычы. Эми бизге, сизге мелочный көрүнүшү мүмкүн, бирок канча адамдар ушуга жетпей жүрөт да, нанга жетпей жүрөт элементарнычы, этке жетпей жүрөт. Ошон үчүн ошолорго берип койсок пайдалуураак болот да. Еще бул ысырап кылуу дагы негизи күнөө болуп эсептелет да. Ошон үчүн күнөөгө да батып калбайлы. Аллах таалам туура түшүнүп, баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.